Ош облусунун алдыңкы өнүккөн, өскөн коррупциясы жок ушул аймактарга чыгарабыз деген, ушул аймактардын катарына кошобуз деген чоң изги тилегибиз бар. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов дарегине депутаттар тарабынан айтылган сындарга жооп берди. Жаныкулов депутаттар аймактагы көйгөй боюнча маалыматтары жок, ошондуктан кесиптеши Нурбаевди колдоп чыгып жатканын баса белгиледи. Андан тышкары мыйзам баарына бирдей экенин айтты. Депутаттар бул жактагы маалыматты толук билбейт. Нурбаев мүмкүн сурангандыр, мени колдоп койгула деп. Депутаттарда маалымат жок да, иштин кандай болгону боюнча. Алар келип бизден сурашса, биз баарын толук көрсөтүп бергенге даярбыз. Эмне себептен алар коллегасын колдоп чыгып жатат, ал мага түшүнүксүз. Жогорку кеңештин депутаты болгон эле киши мыйзамдан чыгып кетет деген эч жерде жок. Бүт баарыбыз мыйзамдын алдында бирдейбиз, деди Жаныкулов. Ал Арабан районундагы бир катар айыл өкмөттөргө элдин жана президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн тапшырмасы менен барып текшерүү жүргүзүп, мыйзамсыз фактыларды аныктаганын кошумчалады. Айыл чарба багытындагы жерлерди Нурбаев мыйзамсыз эле чет өлкөнүн жарандарына берип жатат. Алар белгисиз чөптөрдү эгип жатат, териштирип бергиле деген. Ал жерге социалдык объекттер, маданият үйү, тигүү фабрикасы, балдардын интернаты жана жер маселеси боюнча мыйзам тепселгендигин аныктадык. Бир эле Анаров айыл өкмөтү эмес, Нурабад, Юсупов айыл өкмөттөрүндө жалпысынан 700 гектар жер алган. Биз ошонун баарын аныктадык. Документтер менен укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Териштирилип күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын алсын деп маселе коюп жатабыз, деди Жаныкулов. Эске салсак, бүгүн жогорку кеңештин жыйынында бир катар депутаттар Ош облусундагы президенттин өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов депутат Жалалиддин Нурбаевди каралап жатат деп айтып чыгышкан. Ал гана эмес, бул иш боюнча комиссия түзүүнү сунуштаганга жетишти. Биз ар бир жасап аткан нерсени далил менен, факт менен көзүнө көрсөтүп, ошол кетирген кемчилигине жараша бүт бардык кызматкерлерге жазасын берип атабыз. Бул иш мындан ары дагы Кудай кааласа мыйзам чегинде уланат.